Бардык кыргыз элимди жана Садыр Жапаров агабызды премьер-министр болушу менен куттуктаймын. Урматтуу элим, биздин үнүбүз Кудайга жетти. Жеке жаңылык каналыбыздын атынан дагы бир жолу куттуктаймын. Садыр агабыз иншаллах эми президент кылып шайлап алсак эле болду. Чындык баары бир жеңчат. Мына көрдүңүздөр белим. Чындык жеңерин. Ал эми убактылуу каршы душмандарыбыз сүйүнүчтүү болуп тура беришет. Бирок баары бир күн тактан түшүшөт. Эми элим, жалган ушактарга, жалган жалааларга ишенбейли. Садыр Жапаровдун шайлоого чейин акыркы кайрылуусу, урматтуу эл журт. Ушул акыркы кайрылуусу менен эмнени айткым келет? Эгер ушул шайлоодо эл өз колундагы добушун сатып же алданып, Мекенчил партиясы 51%дан кем добуш алган болсо, анда саясаттан биротоло кетип, өз оокатымды кылайын деп чечтим. Бул эч кандай силерге ультиматум же бир шарт коюу эмес. Жөн гана менин жеке чечимим болот. Менин башыма түшкөн кыйынчылыкты душманыма да каалабайм. Бирок ар бириңиздер өзүңүздөрдү менин ордума коюп көрсөңүздөр, дароо мен кабыл алган чечимди кабыл алмаксыздар деп ойлойм. Жалпыңыздарды терең урматтоо менен Садыр Жапаров. Мына көрдүңүздөрбү, кандай чынчыл, кандай гана адилеттүү башчы. Элим барыңыздар, эми Садыр Жапаров деп жашаңыздар. Эми уурулар түрмөгө, бийлик элге калат. Садыр Жапаров үчүн биздин каналыбызга катталып, биз ар дайым биздин канал чындыкты, жалганды эмес, чындыкты жеткирип келет. Урматтуу элим, ушул биздин каналыбызга катталып, таратып ушул видеону өзүңүздөрдүн биздин каналга жакшылыгыңыздарды көрсөтүп кетиңиздер. Сиздерди да терең урматтоо менен жаңылык каналы.